Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. ОКМКнын антикоррупциялык кызматы кечөөгүнү билдиргенге караганда, тоген, курулуш, тамак-аш, дары-дармек тармагында иштеген компаниялар 93-жылдан 2002 жылга чейинки аралыкта чет өлкөлүк банктар менен сүйлөшүп алып, мамлекеттин алтын корун көрөөгө коюп, 40-ка жакын насыя алган. Тийгизилген зыяндын жалпы көлөмү 1 миллиард долларга жакын. Алынып жаткан акча чындыгында Кыргызстанга келген да эмес. Алар түз эле офшордогу эсептерге которулган. Керектүү иштин баары аяктагандан кийин насыя алган ишканалар кудуретсиз деп табылчу жана жоюлчу. Акча берген банктар болсо аласасын мамлекеттик бюджеттен алып кетчү. Кээ бир ошол кезде алынган насыялар менен байланышкан төлөмдөрдү Кыргыз мамлекети бүгүнкү күнгө чейин жасап жатат. Ошондой эле схема менен Бишкектеги жылуулук борбору да модернизацияланган. Ага Кытайдан алынган 386 миллион доллардын бир да доллары Кыргызстанга келген эмес. Соттолгондор болсо, биз бир да тыйын уурдаган эмеспиз. Аны тастыктаган документтер эч жерде жок дейт. Мамлекеттик каражатты уурдоо боюнча мындай схемалар СССРдин акыркы күндөрүндө КГБ тарабынан түзүлгөн жана андай иштерди чекисттер эмгиче көзөмөлдөйт. Можно ли сказать, что сегодня, в 2020... Азыр 2020 жылы Орусияны, Украина, Беларусь, Казакстан жана башка мурдагы советтик жумурияттарды мурдагыдай эле атайын кызматтар башкарат десе болобу? По-прежнему руководят так или иначе спецслужбы. Мен да ошондой ойду айта алам. Тикелей болбосо дагы кыйыр түрдө башкарганы чын. Может быть, не напрямую, но опосредованно однозначно. Мындан 30 жыл мурда мындай кылмыш жолдору менен табылган акчанын басымдуу бөлүгү Москвага кетчү жана кумтөрдү иштетүү үчүн канадалык Камека корпорациясын таап келген Борис Бирштейн КГБнын агенти болгон. Дагы бир маселе, эмне үчүн чет өлкөлүк банктар мындай кылмыштуу схемаларга катышкан деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бирок ал банктар деле ошол эле адамдар тарабынан көзөмөлдөнгөн болуш керек. Бул банктар берген насыялар гана таландыга алынбастан, мамлекеттик деңгээлде түзүлгөн келишимдер боюнча олуттуу эл аралык каржы уюмдары берген насыялар деле уурдалган. 1990 жылдан 2000 жылга чейинки аралыкта өнүгүп келаткан мамлекеттерге орчундуу жардам көрсөтүлгөндө, берген насыялардын кайсы бир бөлүгү уурдалып, ал өлкөдөн офшорго которулган акчанын көлөмү да такай көбөйүп кетери аныкталган. Бул изилдөөнү Дүйнөлүк банк өзү жүргүзгөн жана кайсы бир өлкөгө анын дүң өндүрүмүнүн 1%-нан көбүрөөк жардам көрсөтүлгөндө, ал жардамдын 7,5% уурдалары эсептелип чыккан. Бирок жардамдын андан да көп бөлүгү уурдалат. Бул банктар аркылуу такталган гана маалымат. Маселе, мындай кылмыштуу схемалар азыркы күнгө чейин иштеп жатканында жана алар эл чарбасынын бардык тармагына таандык. Около 20 компаний, угольных компаний, оказывается, завозит свои... 20-га жакын компания Бишкек жылуулук борборуна көмүр алып келет экен. Алар ай сайын белгисиз бир адамдарга 1 миллиондон 5 миллион сомго чейин каражат берет. Элестетип көрсөңөр, ар бир компания берет экен. Ошондо ар бири 5 миллион сомдон берсе, айына 100 миллион болот атпайбы? Ал акчаны кимге берет? Алар өздөрү да билбейт. 20 компаний, если по 5 миллионов будут платить, это 100 миллионов. Это кому они платят? Они сами не знают. Чет мамлекеттер менен эл аралык донорлор өнүгүп келаткан мамлекеттерге жардам көрсөткөндө өздөрү да бармагын жалайт. Алар жиберген эксперттер өтө жогору гонорар алат. Насыянын кайсы бир бөлүгү техникалык жардам деп аталып, кайра эле ошол берип жаткан тарапка которулат. Өз мамлекетинде өтө абийирдүү деп таанылган батыш жарандары Азия мамлекеттерине секс туризм үчүн деле келип жатпайбы? Жана ачыкка чыккан маалымат бул суу алдында жаткан коррупциялык айсбергдин эң чокусунун гана учу. Эл аралык экономиканы көтөрүп жаткан дөсаа мамлекеттер өз кирешесинин кайсы бир бөлүгүн өнүгүп келаткан мамлекеттердин эсебинен табат. Эмгек мигранттарын эле эстесе болот. Жана алар кедей мамлекеттерге жардам көрсөткөнүнүн себептеринин бири ушундай түзүлгөн абал сактала берсе дегени. Мындай абал бай мамлекеттерге дагы, кедейлердин жетекчилерине да пайдалуу. Ошондо саламат алыңыздар.